Да, бисмилlah, алхамдулилlah. 18 октябрда ушундай кат жазган элек Кыргыз Республикасы салык кызматына. Ал боюнча видеода чыгарган элем. Мынакей 18 октябрда салык кызматынын электрондук дарегине кеткен болчу. Кат жазган элек жанагы салык кодексинин 145-беренесине боюнча биз бир жерден жер алмакпыз. Жалал Абад шаарынан бир 80 чарчы метр кичинекей эле жер. Анан госрегистрден тактама алып келгиле деген да. Тактама алып келгиле, паланча жер сатып аткан адам тактама алып келгиле. Анан биз силерге өткөрүп беребиз деген да. Мен жерди сатып алуучу адамдын атынан кайрылдым да менче. Жалал Абад шаардык салык кызматы вообще кат деле жазган жок, жооп берген деле жок ошо арызгача. Ошо жанагы немеге. Болсо арызын алып барып бергем. Анан мен салык кызматы мамлекеттик салык кызматына кат жазып атпаймынбы неме депчи. Ушулдай тактама талап кылып атат. Ал биз жер сатып ала турган адамдын бир нече жери бар. Бул жери жөн эле бош турат. Ишкердүүлүгүнө эч кандай тиешеси жок. Ушул нерсе мыйзамсыз деп эсептейбиз. Биз ушул жерин сатып алганы тоскоолдук жок, жөн эле ушу тактамасы жок эле бериш керек. Ушул боюнча түшүндүрмө бергиле десек, эптеп эле кутулмай да бекерчилер, разгильдяйлар салык кызматында. Разгильдяйлар мынакей биздин эмне деп жооп берип коюшту. Бирөөнүн жери боюнча биз маалымат бере албайбыз деп тооба кылдым. Мен бирөөнүн жерин сураган жокмун мени. Мен бирөөдөн жер сатып алып атам дедим. Мен сатып алуучу катары мен ошо жерди сатып ала албай атам. Тактама сурап атат. Мен анын карызы барбы жокпу бергиле деген эмесмин менчи. Ушундай да көп болот ушундайчы. Бул жерге кат жазсаң эптеп эле же жооп бербей коет, же кечиктирип жооп берет. Эптеп эле короче бир нерсени жазып коет. Разгильдяй, неграмотныйларчы. Анан иштин маңызы боюнча вообще четчине эптеп эле кутулуп кетиш керек эптепчи. Намыла да ушундай сотрудниктердичи. Аткаруучу дейт мынакей. Аткаруучу ким билбейм короче. Мынакей. Эмне деп жооп берди мынакей. Мыйзам боюнча ушундай учурлар тактама алынат. Мындай учур тактама алынбайт. Сиз айтылган маселе боюнча сиз жер сатып алып атканда тактама алыш керек, же албаш керек. Же мондай учурларда алынбайт. Же мындай жолдору бар деп жооп берип койгон жок да. Маселенин маңызы боюнча жооп берген жок. Эптеп эле короче неме креслолордо мазолит этип отурушат да. Субханалла. Субханалла ше. Ушуларга да нервин кетиргим да келбейт да. Азыр да жазып салсаңыз прокуратурага. Маңызы боюнча жооп бербептир деп. Анда жооп берет ананчы. Прокуратура болгондо кимге жазат элек билбейм. Жетекчилери вообще буларды неме карга кырган көзү чыкпайт. Мындай көп болот да мындай каттарчы. Кайдыгер мына кечээ күнү Момбековго Нокен районунда бир арыз жаздым эле. Эки арыз жаздым эле депутатына, анан айыл өкмөткө. Жооп бербейт, сурасам жооп бербейт. Прокуратурага жазып койдум эле. Прокуратура звонить эткен окшойт. Задним числом 2 жума мурунку число менен мага электрондук почтама жиберип коюп бере. Немелери. Болсо билет мен адвокат экенми, болсо кой ушу арызданат деп деле жооп берип койсо болмок. Ни рыба ни мясо алар. Кудуша Кочкортоодо мэрия боюнча да ушундай арыз жазганбыз. Же жок дебейт, же ооба дебейт. Бизде көп мамлекеттик кызматта отургандарчы жеке кызыкчылыктарын көп аралаштырып коюшат да. Ушулар бир нормальный бир маселени чече алышпайт. Калп эле жүрө беришет, лента кесип, бир нерсе кесип эле.